Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан 2025 жылга биз жалпы 1600 километр жолдорду оңдоп түзөө, асфальт төшөө боюнча план койгонбуз. Анын ичинен 1545 километр жолго биз асфальт төшөп элдерге пайдаланууга бердик. Бул чындыгында министрликтин ушул тарыхында биринчи жолу ушул 1000ден ашык километр жолго асфальт төшөлүп элге пайдаланууга берилди. Бул биринчиден биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жол тармагына чоң көңүл бөлгөндүгү, ушул ар дайым бизге тапшырма коюп келет. Ушул айылдардын иштери ушул жайлоого чейин ушу асфальт жол болуш керек деген. Ошонун максатында биз 2025 жылы пландан ашык 1545 километр жолду биз асфальттап элге пайдаланууга бердик. 2026 жылы чоң долбоорлор менен иш алып барып атабыз. Бул чоң долбоорлордун эң негизгиси быйыл өзүңүздөргө белгилүү болгондой Бедел жолу, Бедел Барскоон Үчтүрфан деп Кытайдан 3-чү коридор, бул Кытай мамлекети менен байланыштырган жол. Ошонун курулушун жүргүзөбүз. Андан сырткары бул балыкчы Барскоон Каракол жолун 31 августка бүтүрүү планын койгонбуз. Бул боюнча дагы министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал полковник Камчы Кыдыршаевич тапшырма койгон. Бул дагы чоң долбоор. Ошолун бүтүрүү боюнча жалпысы 8 миллиард акча каражат болот, керектелет. Андан сырткары Нарын областы боюнча Нарын Баетов жолу жалпы узундугу 120 километр. Биз буга чейин 30 чакырымга жакынын асфальт төшөгөнбүз. Бул биринчи катмар, бирок толук бүткөн жок. Быйыл план кылып атабыз, ошол Нарын Баетов жолун толук кандуу бүтүрүп элге пайдаланууга беребиз деп. Андан сырткары мына түндүк Бишкек шаарынын түндүк айланма жолу, бул ошол Бишкек шаарынын тыгындарын жоюу максатында 6 тилкелүү болуп курулуп атат. Бул дагы биринчи категориядагы жол. Бул биздин мамлекетибизде эң биринчи, ушундай биринчи категориядагы жол болуп курулуп атат. Бул ушу тоскоолдуксуз өтүү үчүн биз баягы эстакадалык көпүрөлөрдү куруп быйыл пайдаланууга беребиз.